$600 ачкычты көргөзүп койгулачы, мен көрүндүгүн берейин. Ап келдиңерби? Не болгон экен, неден жазылган экен? Ортого чыгып эле көргөзүп койчу. Центр суда выйдите, пожалуйста. Вот это набор инструментов, как таковой. Таких наборов 2 комплекта. Все ясно. Вот эта лента идет в той же позиции, находится, что вот комплект инструментов. Набор көрсөттү. Бул набор ошол эле списокто бар, $105 алынган. Бирок башында мен айтканда берде бир эле темирскен эле кычкач болчу. Муну болсо кийин резонанс болуп кеткенден кийин ошо наборду кошту. Анан баасы да жетпей калабы деп туруп, конвейерный лентаны да бир мотогон кошту. Мына бул биздин Канамжа районунун Кызыл Булак айылы. Биздин уялчак депутаттар, башкалар каршыларды танка менен, вертолет менен атсак дейт. Биз мынтип эле кол менен эле тутуп алабыз. Зым, кычкач. Кычкач $600. Мына ушул коңшуларым тутуп алды. Мына Улукбек, Жунус, Эрали бир койду жеп кеткен экен. Капкан коюшту. Анан тутуп алды карышкырды. Ошого урматтуу кыргыз элим танка жалдабай эле ушул 3 жигитти айтсаңыздар тутуп берет. Кыргызстандын кайсы жеринде болсо заказ менен барат иншалла. Ушул жигиттерге кайрылыңыздар. Пресса KG'га кайрылсаңыздар айтып коет номерлерин. 6000 сом берет экен бир карышкырды атканга. Ага охотага чыкканга 10 киши барат экен. Бир 7-8 айдайт экен, 4-5 дагы жатат экен, таң атпай саат 4-тө. Тетиги алыскы райондордо түнкүсүн 30 градус болуп атат. Анан ушунун 6000 сомун мынау Учкун айылынан Нарын районунан мага берип атат. Ушуну көбөйтүп берип койсо бир 2000 сомго өзүбүз эле атат элек деп. Анан ушул маселени бир коюп койсо, көп деле маселе эмес экен. 500 карышкыр атса 1 миллион сом керек экен, 2000 сомдон кошуп койсо. Бул жерде 6000де соцфонд, НДС жана башкасын кармаганда колуна 4800 сом тиет экен. Аналар бар тамак ич керек да жатып алып. Ушул маселени өзүңүзгө алып койсоңуз. Анан мен айттым эле, вертолет менен аткансак жакшы болот эле. Урустамовго айтып, сиздер поручение берип турсуңар, Урустамов айтып атат. Вертолет менен атканда болбойт. Ал өзү охотанын өзүнүн жолдору бар дейт. Эми карышкырды танка менен эле ата бербейби? Карышкырдын тамагынын баарын өзү жеп койгон ал. Кийиктерди баарын жеп койгон үчүн ылдый элдин короосуна секирип кирип курсак ачып атат. Ушул маселе боюнча Урустамовго поручение берип, бир кийиктен аркар-кул жатса 400-500 миң сом штраф алат. Анан ал штрафты каяка кетирип атат, алчы. Бир эле кийиктикин алып эле атса эле болот. Анан ал туруп ал бизге кат жазып атат. Тим эле ыйлабычы болуп. Анын катын окусаң мышыктай ыйлайт, жөн эле буркурап жиберет да. Ошо кантип болсун?